Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде назар апталык берүүсү. Бул берүүдө өтүп бара жаткан жумадагы орунттуу окуяларга токтолобуз. Студияда Самир Каракозуев, алгач бул чыгарылышта. Өлкөдө март жана апрель инкылаптары эскерилди. Менин пикиримде мына укуктук соттук реформалар кечеңдеп атат. Бир күндө эки өспүрүм өзүнүн жанын өзү кыйды. Ош шаарынын Петрова көчөсүндө болгон. Бул жерде 1997 жылкы бала өзүнө өзү кол салып, акча таңкыстыгы ойлондура баштады. Алар донациялардын жылдык үстөгү көтөрүлгөндүгү кабарланууда. 30% менен дегенчи эми бул өтө эле чоң сумма да. Ынтымак радиосу эфирге чыкканына 3 жыл болду. Бизге болгон ишеними тарта баштады, кандайдыр бир деңгээлде. Бул жылы Акаевдин тактан кулагандыгына 10 жыл болду. 2005 жылы 24 мартта Кыргызстанда митингдер болуп бийлик алмашкан эле. Республика эгемендик алгандан бери 15 жыл башкарып келген Аскар Акаевдин үй бүлөлүк башкаруусу кулатылган. Андан кийин Акаевдин ордуна келген Бакиев да өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болуп мурунку президенттердин катарын толуктаган. Март-апрель инкылаптары Кыргызстан жана жарандар үчүн кандай өзгөрүүлөрдү алып келди? Ушундай суроолор Бишкек менен Ош шаарларында өткөн илимий практикалык конференцияларда төңкөрүш сабактары жана себептери талкууланды. Өлкөнүн түрдүү аймактарында өткөн эскерүү митингдерди жана жыйналыштарды дагы эмнелер туурасында айтылганын кабарчыбыздын сюжетинен көрүңүз. 24 март өлкө башынан өткөргөн биринчи төңкөрүшкө туптура 10 жыл толот. Ал эми апрель инкылабына быйыл 5 жыл. Эки инкылап натыйжалары бүгүн Ош шаарында март-апрель төңкөрүштөрүнүн сабактары деген илимий практикалык конференцияда талкууланды. 2005 жылдагы төңкөрүлүштү талдоочулар үй бүлөлүк башкаруу себеп болгонун жөө келтиришти. 2005 жылы Акаевдин уулу жана кызынын парламентке барышы элдин кыжырына тийгени белгиленди. Акаев башында турган бийлик эл эмес өздөрүн гана жеке кызыкчылыгын ойлошуп, мыйзамсыз жол менен мамлекеттин элдин байлыгын тоноо жолу аркылуу байыгууга өтүшкөн. Өлкөдө жүргүзүлгөн менчиктештирүү саясаты мамлекеттик чиновниктердин бир уч тобунун, алар албетте президенттин жакындары, туугандары болушат. Маалыматтарга караганда Акаев малында Кыргызстандын калкынын 70% жакырчылыктын чегинде калган. Өлкөдө кул базар деген түшүнүк кирип, ички жана сырткы миграция күч алып, жумушка жарамдуу жаштардын басымдуусу чет жактарга чыгып кеткен. 2004 жылдары 14 жашка чейинки өспүрүмдөрдүн 12%, ал эми 16 жашка чейинкилердин 19% кара жумушка тартылган. Талдоочулардын айтымында ал төңкөрүлүшкө жол ачып, бирок эл күткөндөй натыйжа берген эмес. Андан кийин бийликке келген Бакиевден мурдагы бийликтин жолун жолдоп, үй бүлөлүк башкаруу системасынан чыга алган эмес. Анан ошол апрель революциясын шарттады, апрель революциясы иш жүзүн ачты. Эми апрель революциясындагы чоң бир жетишкендик бул мамлекеттик башкаруу системасындагы конституциялык реформа өзгөрүүдө. Биз мына парламенттик башкарууну киргиздик. Азыр биз парламенттик республика болуп эсептелинебиз. Экинчи инкылапка электр энергиясы менен телефон тарифинин кымбатташы негизги жөө катары келтирилет. Ал төңкөрүштүн жетишкендиги катары партиялардын 65 добуштан ашык ала албагандыгы менен айтылат. Бирок азыркы бийлик деле коррупциялык схемалардан арыла албай жатканы сынга алынды. Анда айтылгандай жакырчылыкта жашаган үй бүлөлөрдүн жана жумушсуздардын саны азайбай, элдин жашоосу өзгөрбөй жатат. Мына кемчиликтери мен жана айттым, менин пикиримде мына укуктук соттук реформалар кечеңдеп атат. Мына соттордун эми башкасын деле айтпаганда өтө коомчулукта резонанс туудурган соттордун кээ бир өкүмдөрүн билесиңер, мына Батукаевдин чыгарылышы. Кыргызстан эли эки төңкөрүлүшкө тең адилеттүүлүктү орнотуу максатында чоң үмүттөр менен барышкан. Аны бүгүнкү илимий практикалык жыйында да инкылап катышуучулары белгилешти. Алар эки төңкөрүлүштүн максатына жетпегенин айтып нааразы болушту. Мамлекеттин кен байлыктарын, жерлерди саткандыктан каршы чыкканбыз. Андан кийин Бакиев бийлиги келди эле, ал дагы үй бүлөлүк башкаруу болуп, кайра эле ошол Акаевдин кайталоосун жүргүзгөндө биз ага да каршы чыктык. Бул айтылгандар боюнча азыркы бийлик өкүлдөрү аз убакыт ичинде тыянак чыгарууга болбоорун билдиришти. Системанын укка түшүрүүгө бир аз убакыт керек. Анткени коррупциялык схемалар өлкөдө тамырын кенен жайган. Жөнгө салууга кийинки бийликтин деле күчү жетпейт. Бул менен максатына жетпей калды деген реалдуу эмес дешет. Биздин бюджет Ош областында, билесе эле айтайын, 20 жылда кошуп 622 миллион сом болуп атат. Биз 4 жылда кошуп атабыз. 1 миллиард 160 миллион сом кошуп атабыз. Мына Кыргызстандын бюджети 47 киреше 54 чыгашы болгон 2010 жыйынтыгы менен. Кече жогорку кеңеш кабыл алды 118 миллиард менен. Бул эми аткаруу бийлигинин
президент башында тұрған бүт бийлик бутактарын иштегенден болуп атат да. Жиында эки инкылаптын себептери толук келтирилип, андан сабак алуу керектиги белгиленди, айрыкча коррупция маселесинде. Назгүл Ахунова, Замбузриков, Ынтымак. Эки революцияны башынан өткөргөн өлкөбүздө азыр жарандарда акча таңкыстыгы ойлондура баштады. Доллар курсунун кымбатташы, рубль кунунун түшүшү, баалардын өсүшү, мигранттар тарабынан өлкөгө кирип жаткан каражаттардын азайгандыгына себеп болду. Ушул эле жетпей турган сып насыя берүүчү мекемелер жылдык үстөк пайызды кымбаттатышкандыгы айтылууда. Ишкерлер кредиттик пайыздарынын өсүшү ишкердик чөйрөсүндө көйгөйлөр жаралып жаткандыгынан кабар беришүүдө. Буга чейин Ош облусунун Өзгөн районундагы Росинбанктын өкүлү азаттыкка насыялардын үстөгү 10%га өскөнүн маалымдаган болчу. Анын билдиришинче 150 000 сомго чейинки насыянын жылдык үстөгү мамлекеттик банктарда 28-30%га чейин болсо, коммерциялык банктардын үстөгү 33-35%, ал эми микрокредиттик компаниялардын үстөгү 38-40%га чейин жетти. Бирок аталган банктын жетекчилиги жогорудагы маалыматты ынтымакка тактаган жок. Жеке ишкер Ильяс Үркүнбаев 100 000 сомдук насыя буга чейин 23%дан болсо, азыр үстөгү 30%дан ашып кеткенин айтат. Үстөктүн кымбатташынан улам соода үчүн ачкан дагы бир күркөсүнө товар ала албай отурам дейт. Соода күркөнүн ижара акысын алдын ала 1 жылга төлөп койгондугу үчүн иш баштай албай башы катып турган чагы. 30% менен дегенчи эми бул өтө эле чоң сумма да. Мурун 23% менен алганда дагы мисалы үчүн 100 000 алсаң айына ошону бөлгөндө 10 000, 10,5 миңден төлөйт элең да. Уже азыр төлөгөндө 11 000, 11,5 чыгып кетет да. Ошондо иштеген менен эмес айырмасы жок эле болуп калат да. Только банктарга иштеп бере турган болуп калат элчи. Экономикалык каатчылык учурунда үстөктүн жогорулашы көпчүлүк жеке ишкерлерге жана айыл чарба тармагына терс таасирин тийгизиши мүмкүн дешет. Азыр эми жазгы маал болуп калды. Дыйкан чарбалар үчүн эң эле оор болот. Анткени жылдын акырына келгенде алар кайра төлөй албай калышат да. Алган пайдасы жок болуп калат. Жема, конечно, жарандардан ала албайт, процент жогорулуп атса жарандардан төлөш керек иштеп туруп. Анын төлөшүн ойлоп, ишин ойлоп, конечно, алыш кыйын болот. Төлөш кыйын болот. Ошондо ойлонуп, сал эметип болуш керек. Кредит алып аткан үстөк пайызы кымбат болсо, рисковать этиштен тайсалдашат да. Ал арада улуттук банк өкүлдөрү да коммерциялык банктар кредиттик саясатын башынан карап жатканы боюнча маалымат түшкөнүн билдиришти. Бирок улуттук банктын Оштогу өкүлчүлүгүнүн башчысы Жумаш Сыдыков коммерциялык банктар насыя үстөгүнүн 10%га чейин кескин көтөрүүгө мүмкүн эместигин белгилейт. Бул маселе боюнча биз азыр тактап карап атабыз. Өткөн жумада ушундай маалымат түштү бизге. Биз улуттук банкта деген жанагы коммерциялык банктардын кредиттик саясатын көзөмөлгө алып турабыз. Бүт бардынчы ошол кредиттик саясаттан чыкпаш керек. Кредиттик саясаты бүт законго, анан улуттук банктын ченемдик актыларына туура келип туруш керек бардынчы. Насыя үстөгүнүн жогорулашына коммерциялык банктар доллар кунунун өскөнүн жөө келтиришүүдө. Ал эми экономикалык серепчилер коммерциялык банктардын бул кадамын инфляцияны эсепке алуу менен өздөрүнүн капиталын сактап калуунун аракетин көрүп жатышат деп баалашат. Булар ушундай кымбат мезгилде багыл жайланыштырып клиенттерге берип калалы деген аракети күч болот да. Бирок ошонун баардыгын эле алып, анан кайта төлөй алабызбы деген маселе да турат да. Мындай бийик пайыздагы, анан кийин кыска мөөнөттөгү акчаларды алып, толук кандуу иштетип бир өндүрүштөн пайда табам дегендер бул өтө рисковать этет. Эркин Абдыразаковдун баамында коммерциялык банктар инфляцияга байланыштуу кредиттик саясатты дагы карап чыгышы мүмкүн. Анткени доллардын баасы дагы көтөрүлүшү ыктымал. Назгүл Ахунова, Надырбек Боронбаев, Ынтымак. Мүмкүн түрдүү жолдор менен экономиканы жолго коюп, акча табуу маселесин жакшыртыш керектир. Бирок бул арада жаштардын көз карашын жана алардын тарбиясын да назардан чыгарбастык зарылдыр. Билим берүү министрлиги социалдык педагогдордун маалыматтары боюнча текшерүү жүргүзүп, Кыргызстандагы ар бир 5-чи бала өз жанын кыйганга аракет кылат деп жыйынтык чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка министрликтин жетектөөчү адиси Гүлшан Абдылдаева билдирген. Анын айтымында 2013-жылы 127 бала, өткөн жылы 106 өспүрүм өз жанын кыйган. Ушул жылдын 2 айында эле өз жанына кол салган өспүрүмдөрдүн саны 20дан ашты. Өткөн жуманын бир күнүндө эле 2 бала өзүнүн жанын өзү кыйган. Андай кадамга барышына эмне себеп болуп жатат? Аны алдын алуу үчүн эмне кылыш керек? Ушул жана башка суроолордун тегерегиндеги материалга орун берели.
22 март күнү Ош шаарынын Курманжандат каймактык кеңешинде мектеп окуучусунун сөөгү асынып турган жеринен табылган. Милиция өспүрүмдү өз өмүрүнө кол салышы мүмкүндүгүн билдирет. Бирок 11-класстагы окуучунун жакындары медициналык соттук экспертизадан өткөрүүгө каршы чыгып, иликтөө иштери жүргүзүлбөй калды. Ал эми өз өмүрүнө кол салды деген окуучу окуган номер 4 Киров мектебинин директору комментарий бере албады. Ош шаарынын Петрова көчөсүндө болгон. Бул жерде 1997 жылкы бала өзүнө өзү кол салып, өз балконунда астына алып туруп, натыйжасында туугандарына атайын тилкат таштап кеткен. Ал тилкатында эч кимди бул үчүн күнөөлөбөгүлө, мен баарыңарды жакшы көрөм деген мазмундагы сөздөр жазылган. Ошол эле күнү шаардагы дагы бир адам өз өмүрүнө кол салган. 20 жаштагы жаш келиндин сөөгү эртең мененки саат 9:10 чамасында үйүнүн мончосунда асынып турган жеринен табылган. Маркумдун сөөгү соттук медициналык экспертизага жиберилген. Милициянын айтымында келиндин суицидке баруусуна үй бүлөдөгү келишпестик себеп болгон. Өткөн жылдын аралыгында болсо Ош шаарынын аймагында 47 өзүнө өзүнө кол салуу фактысы болгон экен. Мунун негизги себептерин иликтенип келе турган болсо, бирден бир себеп бул баягы үй бүлөдөгү өз ара келишпестик, андан кийин баягы социалдык жактагы жетишпестик, ал эми үчүнчүсү болсо баягы жаш балдардын баягы өз ара тарбиясынын начардыгынан деп айтсак болот, эрки жоктугунан. Анткени болор бир айфон же бир планшет үчүн дагы ата энеси менен айтышып, же болбосо бир ким үчүн ушундай ишке барып аткан фактылары болуп жаткандыгы өкүнүчтүү. Өз өмүрүнө кол салган учур Ош облусунда жыл башынан бери 12-ни түзсө, Ош шаарынын өзүндө эле 8ге жеткен. Облуста катталган фактылардын экөөсү өспүрүмдөрдүн катышуусунда болгон. Акыркы факт 18 март күнү Кара Суу районунун Жаңарык айылындагы 6-класстын окуучусу асынып алган. Милициянын айтымында өспүрүм ата-энесинен ажырашып кеткенинен улам чоң атасынын колунда болчу. Учурда жеткинчектин суицидке баруусунун себептери такталып жатат. Психологдордун айтымында өз өмүрүнө кол салгандардын 7% турмуш тиричиликтеги чыр чатактардан улам суицидке барат. 9% оор дарт менен ооругандыгынан өз жанын кыят. Жашы жете электердин суицидке баруусуна басмырлоо, үй бүлөдөгү түшүнбөстүк, өзүн коргоосуз сезүү себеп болот. Булардагы кооптонуу, чочулоо, жек көрүү сезимдери, өч алуу, ошондой эле кайгыруу, ар кандай булардагы терс көрүнүштөр ушундай дезадаптациялык жүрүм-турумга алып келет да. Мына ушул нерселер акырдык менен топтолуп отуруп, андан кийин ошондой суицидке чейин алып барат да буларды. Жарандык коом өкүлдөрүнүн билдиришинче, суицидке баргандардын көпчүлүгү социалдык жактан аз камсыз болгондор түзүп жатат. Ошондой эле сырткы миграциянын таасири чоң болууда. Ата-энелердин экөөсү тең чет жака иштеп кароосуз калган бала алардын мээримине муктаж болуп, өз өмүрүнө кол салууга түрткү болот. Мемлекет тарабынан ошол биринчи учурда ошол аз камсызданган үй бүлөлөргө жакшыраак бир эме бериш керек да, жардам бериш керек. Алар менен көбүрөөк иштеш керек. Аларга үй шартын жакшылап түзүп беришке жардам бериш керек. Анан соцработниктер ошондой проблемный үй бүлөлөр менен жакшы иштеш керек. Аларды обязательно учетко алып, аларга көбүрөөк ошол эмени көңүл бурса, анан ошол үй бүлөлөрдө ошондой проблема чыкпайт эле да. Мындан сырткары жарандык коом өкүлдөрү чет өлкөгө ата-энелердин бирин гана чыгаруу боюнча мыйзам иштелүүсүн сунушташат. Же болбосо чет жака чыккан ата-эне балдарын жакындарына таштоодо жоопкерчиликти анын мойнуна алган кагаз жаздырып алуусу керек. Аталган мыйзам долбоор парламентке 2013-жылы жиберилген. Азыр жогорку кеңештин кароосунда. Эске сала кетсек, 2014-жылы 106 бала өз өмүрүнө кол салса, быйыл 2 айдын ичинде эле 20дан ашкан. Назгүл Ахунова, Бузриков, ынтымак. Өтүп бара жаткан жумада ынтымак чекит KG сайтынын окурмандарынын бири жөнөткөн сүрөт жана комментарий боюнча социалдык тармактарда кызуу талкуу жүрдү. Анда самолеттон намаз окууга болобу? Эгер боло турган болсо, кандай тартипте окуш керек деген суроолор туулду. Бул маселе боюнча Ош облусунун казысы да комментарий берип, түшүндүрмө жасады. Самолет абада учуп атканда башкаларга тоскоолдук жаратып, намаз окуу боюнча кийинки сюжеттен көрүңүз. Ошол күнкү каттамда келаткан окуянын күбөлөрүнүн бири журналист Айда Касымалиева. Анын айтымында учак абада баратканда бир жаран отурган жеринен туруп, самолет ортосунда намаз окуй баштаган. Ошол учурда ажатканага жол тосулуп, кезек күткөндөр көбөйүп кеткен. Биз абада элек учуп келе жатканбыз, анан ортолоп калганда стюардесса суу ташыйт го, суу ташып тиги жака өтүп кетип атканда артынан бир киши, сакалчан киши өтөм деп аны түрткүлөп,
анан болбойт, коопсуздук боюнча болбойт, отуруп туруңуз дегенине болбой, эптеп өтүп менин жаныма жана ажаткананын жанына келип намаз окуду. Мен сүрөткө тартып алдым аны. Негизи анан бар эле самолеттун ичиндегилер дагы жүргүнчүлөр карап эле калышты. Стюардессадан кийин сурасам, азыр ушундай учурлар көп болуп атат дейт. Бишкек Ош түнкү каттамында болгон бул көрүнүш коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Социалдык түйүндөрдө жарандардын талашына жем таштады. Демек, самолет чыгаруучу компаниялардын ээсине мындан ары самолетто намаз окуганга мүмкүнчүлүк түзүү керек. Ажатканага мүмкүнчүлүк түзүшөбү, демек сыйынганга да мүмкүнчүлүк бериш керек. Намаз окуган кишини жаман көргөн таптакыр болбойт. Мен учакта көп кездештирем. Эч кандай тоскоолдук жаратпай эле олтурган жеринен окугандарды да көрүп күбө болгом. Мисалы, Сахалинден Москвага 9 саат аба майданында учат. Ошол аралыкта канча жолу окулса да өз ордунан эле окуп жаткандарды көргөм. Абалга карап көрүү туура. Биринчиден өзү ойлонушу керек. Эгер намаз окусам, башкалар жеп көрүп калса, аларды динден иренжиткен болсом да күнөө болуп калышы мүмкүн деп. Намаздын убактылары боюнча, мисалы, пешим намазы 1ден 30 өткөндө окулса, ал мезгилде учакта болуп, учак жерге 2ден 30 өткөндө коно турган болсо, сөзсүз эле учакта тура калып окубастан жерге конуп окуса деле болот. Себеби пешим намазынын убактысы 1:30дан асир намазына чейин. Жараткан өзү кабыл кылсын намаздарын. Мусулмандарга парз болгон 5 убак намаздын убагында окулуусу шарт. Эгерде ал учакта болуп калса, кантип окуйт деген суроого дин алымдары жооп берет. Намаз убактысы билесиңер, бир күндө 5 маал намаз бар, алардын убактылары белгилүү. Эгерде убакыт чыгып кетиштен күмөндүүлүк, коркуу пайда болсо, ал учурда самолетто болуп калса, же унаанын ичинде болуп калса, түшүп окуганга мүмкүнчүлүк жок болсо, ошол эле самолетто ишарат деп коет, ишарат менен мындай отурган жерде эле окуй берет. Самолеттун залын эл өтө турган проходду тосуп, туруп алып окуган туура эмес болуп калат. Учакта баратканда коопсуздук эрежелери боюнча атайын белги берилип, же болбосо стюардессалардын айтуусу менен гана аракет жасоого болот. Учкучтар каттам убагында жолоочуларга кайсы убакта курун тагынып отуруу керектиги жөнүндө айтып турат. Абада жүргөндө бир адамдын этиятсыздыгынан улам кооптуу жагдай жаралышы толук ыктымалдыгын авиакомпаниялардын коопсуздук кызматкерлери айтышат. Кылымжан Азамат кызы, Азамжан Бузриков, Ынтымак. Мындан туура 3 жыл башта, тагыраагы 2012 жылдын 26 мартында Ынтымак радиосунун биринчи радио журналы эфирге чыккан эле. Алгаш жарым сааттык берүүбүз кийин интернетте уктурула баштаган. Ошондой эле социалдык тармактарда да активдүү иштеген. Азыр болсо 106.1 FM жыштыгы аркылуу 24 саат бою кыргыз, өзбек, орус тилдеринде эфирге чыгып жатат. Ал эми азыр телеканалыбызда коомчулукта колдоо таап иштеп келүүдө. Кийинки материалда Ынтымак радиобуз тууралуу кеп кылабыз. Мындан 3 жыл мурун дал ушул күнү Ынтымак радиосу биринчи жолу бого чыккан. Алгач жарым сааттык радио журнал катары даярдалып, кийин интернеттен онлайн уктурула баштаган. Радио журналды эфирге алгачкы жолу Асанбек Каракозуев жана Умида Мирзабаева алып чыккан. Шайыр, күлүү, көңүлдүү башталганда. Эң башкысы бул ынтымакчылыкты бекемдөө. Бардык биздин сотрудниктерибиз, кызматкерлерибиз максатыбыз бир болчу. Ынтымакты бекемдөө. Позитивдүү информациялар менен элди камсыз кылуу болгон. Негизги максатыбыз мына ушул. Азыркы кезде Ынтымак радиосу аймактагы эң алдыңкы радиолордун катарында турат. Көз карандысыз изилдөөлөр көрсөткөндөй 106.1 жыштыгы угармандардын тандоосу менен Ош шаарында биринчи орунга татыды. Үналгы Ош облусунда 3-орунда турса, ал эми өлкөнүн түштүк аймагында алдыңкы 3-кө кирген. Башланышы juda ham qiyin bo'lgan. Hozir eslasam kulaman. Yarim soatni shuncha odam qiynalib kechgacha tayyorlardik. Biz uchun yangi edi va shu sababdan biroz qiynalganmiz. Lekin bugungi kunga kelib har bir jurnalist, o'sha paytda ishlagan, undan keyin kelgan har bir jurnalist yarim soatli efirni bemalol o'zi juda tez bir fursatda radio maqolalar tayyorlay oladigan darajaga erishdi. Bu ham mana shu Intimakni 3 yil ichida vaqti bekor ketmaganini ko'rsatadi. Ынтымак радио менен эле чектелип калбай, бүгүнкү күндө телеканал, сайт жана биз аталышындагы гезитин ачууга жетишти. Бул ийгиликтердин артында көп кырдуу талант, демилгеге бай жумушчу жамаат тургандыгы талашсыз. Элдин көйгөйлүү маселелерин калыс чагылдыруу менен коомдо массалык медианын маанисин көтөрүүгө салым кошуп жатат.
жаш журналисттердин кесиптик билимин жогорулатуу максатында тажрыйбалуу адистер тарабынан атайын окуулар уюштурулуп турат. Жебет ордасын Лейла аты чармасы бүгүнкү табир программасын бөшүгө начат кабыл Ынтымак коомдук регионалдык телерадио компаниясы Кыргызстан элдеринин билимдигин, маданияттар аралык карым-катнашын бекемдөө максатында түзүлгөн. Жамаатыда бир нече улут өкүлдөрүнөн куралган. Ынтымактуу жамаат ар дайым достук иш алып барат. Элдердин бизге болгон ишеними тарта баштады, кандайдыр бир деңгээлде өзүбүзчө бир чоң аудитория түзө баштадык. Элдин көйгөйүн чагылдырышка, элдин баягы жакшылыктары менен бөлүшүп, кыйынчылыктарын көрсөтүп, ошону чечүүгө жардам берип атканыбыздын натыйжасында мына 3 жылдын ичинде азыр региондогу алдыңкы телерадио компаниянын ичинде эсептелип калдык да, ошонун ичинде радионун орду чоң дагы. Учурда Ынтымак радиосу өз аудиториясын таап, уктурууларында коомдук турмуштун түрдүү багыттарын чагылдырууга аракет жасап келет. Эскерте кетсек, Ынтымак радиосу Ош, Жалал Абад облустарында 106,1 жыштыгында обого чыгат. Кылымжан Азамат кызы Айдин Токтосунов, Ынтымак. Кийинки берүүбүз спортко тиешелүү. Тагыраак айтканда Ош шаарынын атын дүйнөгө тааныткан спортчу кыз Дамира тууралуу. 9 жаштан бери спорттун карате түрү боюнча машыгып келген каарманыбыздын жеңиштери тууралуу кабарчыбыз кеп салат. Дамира 9 жашында спортко аралашкан. Алгач өзүн коргоо үчүн гана спорт менен машык баштаса, кийинчерээк карате анын бүтүндөй жашоосуна айланган. 5 жылдан бери Ош шаарындагы келечек балдардын чыгармачылык борборунда машыгып келет. Мен бул ийимге мени ата-энем келип алып келген, жаздырган. Жана мен bunчалык жакшы ийгиликтерге жетем деп ойлогон эмесмин. 4,5 жылдан бери машыгып мен ушул спортко көнүп калдым. Спортсуз бир күн дагы өтө албайм. Ар дайым спорт менен эле машыгып, тренировкаларды күнү күтөм да. Дамира мыкты тажрыйба топтоо үчүн машыгуудан тажабайт. Спорт залга жаңы келген ар бир карате сүйүүчүсүнө өз өнөрлөрү менен бөлүшүп, жардам колун сунуп келет. Дамира мага кантип иштешти үйрөтөт. Биз Дамира менен бир тууган сиңди эже болуп калдык. Биз Дамира менен Тайстанга, ар өлкөлөргө биринчи орундарды алып келебиз да. Дамира бир бирлерди алат, мендер бирлерди алат. Кош биз ар жерге барып келебиз, чемпион болобуз эми. Жаш спортчу талыкпаган даярдыгынын артынан эл аралык мелдештерге катышууга жетишти. Тажикстанда өткөн мелдеште 2 жолу биринчи орунду багындырса, бир жолу экинчини ээлеген. Казакстан өткөн мелдештерде да бир канча жолу алдыңкы орундарды алган. Карате боюнча өспүрүмдөр арасындагы Кыргызстандын 3 жолку чемпиону. Дамиранын ар бир ийгилигинин артында талыкпаган эмгек жатат. Дамира канчасында эмес көп сарманга барып келет. Ушу Оштун атын, Кыргызстандын атын көп жерде аябай жакшы коргоп, дайыма биринчи место, анча-мынча ушу экинчи место алып калат. Кудай кааласа Дамирада ушу биринчиден азиатский оюндан чемпион болот деп ишенем. Анан Кудай кааласа дүйнөнүн чемпиону калса, ошо дүйнөнүн чемпиону болот деп ишенем. Дамира Кудайбердиева 8-класстын окуучусу. Келечекте жакындарынын, машыктыруучулардын үмүтүн актап, Кыргызстандын желегин дүйнөгө желбиретип, чоң спортту багындырам деген тилекти максат кылган. Адина Досумбетова, Замбузуриков, Ынтымак. Бир өзүнүн аягында өтүп бара жаткан жумадагы орунтуу окуяларды камтыган жума хроникасына орун берели. Баткен областында кошуна өлкөлөр менен биргеликте Нооруз майрамы белгиленди. Майрамдык кечеде түрдүү спорт оюндары боюнча мелдештер өткөрүлдү. Ош шаарынын ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендердин көчөдө өздөрү жүрүү үчүн шарттардын жакшы эместиги жөнүндө маселе көтөрүлдү. 24 март шейшембе бул күнү март инкылабынын 10 жылдыгына карата өлкөнүн ар аймактарында майрамдык иш-чаралар уюштурулду. 24 март эл аралык кургак учук оорусуна каршы күрөшүү күнүнө карата окуучулар ортосунда чуркоо иш-чарасы уюштурулду. Ошондой эле ушул күнү бир эле күндө 2 өспүрүм өз жанын кыйганы тууралуу кабар тарады. 25 март шаршембе бул күнү Жалал Абадда коопсуздук 2015 аталышындагы аскердик машыгуулар башталды.
Иш-чарада куралдуу күчтөрдүн башкармалыктары, айыл өкмөт башчылары катышышты. 192 миң кыргызстандыктар Россиянын кара тизмегине киргизилиши мүмкүндүгү билдирилди. Бул тууралуу Россиядагы Кыргызстандын элчилигинен билдиришкен. Азыркы убакта 77 миңден ашык кыргызстандык кара тизмеге кирген. Бул күнү Ош шаардык кеңеши тарабынан чыгарылган токтомдор аткарылбай жаткандыгы сынга алынды. 26 март бейшемби. Бул күнү Ошто кыргыз улуттук баш кийими болгон элечек көргөзмөсү көрсөтүлдү. Ишкерлер насыялардын үстөгү 10%га көтөрүлүп кеткендиги тууралуу наразычылыктарын билдиришти. 26 мартта Ынтымак радиосунун эфирге чыкканына 3 жыл толду. 27 март жума. Бул күнү Баткендеги мектептер катуу шамалдан улам жабыр тарткандыгы айтылды. Ошто эгин майдандарынын ордуна көп кабаттуу үйлөрдү куруу пландаштырылып жатканы талкууланды. Ошондой эле 27 мартта Ош шаарынын бир тургуну тарабынан эл аралык уюмдар эскилиги жеткен ундардын таратылып жаткандыгын айтты. Бирок Бириккен Улуттар уюмунун расмий өкүлдөрү бул маалыматты четке кагышты. Сиздер жарым саат бою назарапталык берүүсүн көрдүңүздөр. Студияда Самбек Каракозуев иштедим, кесиптешим Айбек Ибраимулу жардамдашты. Кийинки аптада амандашканча саламатта калыңыздар.